Урматтуу студенттер, менин фамилиям Темирбаев, атым Бердигул, тарых илимдеринин кандидаты, доцент боломун. Мен сиздерге бүгүн Кыргызстандын тарыхы курсу боюнча лекцияларды баштайм, дарстарды кыргызча айтканда. Демек, бул Кыргызстандын тарыхы боюнчагы курс биздин институттун, ИСТОнун биринчи, экинчи курстарына ылайыктап иштелип чыккан. Кыргызстандын тарыхын курсун биз окутууда сөзсүз биз Кыргызстандын тарыхы боюнча ар кыл багытта карасак болот. Мисалы, тарыхка киришип жатып, биз сиздерге жалпы түшүнүк беришибиз керек тарых боюнча. Демек, тарых деген эмне? Тарыхты эмне үчүн окуп үйрөнөбүз? Жана дүйнөлүк тарых кантип калыптанат? Жана тарыхтагы кандай кызыктуу маселелер бар? Мына ушул нерселердин негизинде биз жалпы тарых жөнүндө түшүнүк алышыбыз керек. Бул маселелер, бул тарых жөнүндөгү проблемалар биз байыртан эле окумуштуулар тарабынан, байыртан эле ойчулдар тарабынан, Платон, Аристотельдер тарабынан изилденип, бүгүнкү күндөгү тарыхчылардын дагы кызыгуусун жаратат. Демек, тарых деген эмне? Тарых дегенди биз түшүнүшүбүз керек. Орус тарыхчысы Карамзин 1815 жылы тарых жөнүндө төмөндөгүдөй жазган. Тарых бул элдердин ыйык китеби дейт. Ошондой эле эң негизгиси тарых адамдардын өткөн доордогу ишмердүүлүгүн жана өндүрүш мамилелерин күзгүдөй чагылдырып турат деген оюн билдирген. Мындай ойду кыргыз тарыхчыларынын алгачкысы Осмоналы Сыдыков дагы айткан эле. Осмоналы Сыдыков биринчиден тарыхты эмне үчүн окуйбуз деген суроону койгон. Эмне үчүн окуйбуз деп. Демек, тарых деген кыргыз жигиттеринин, айрыкча жүрөгү жанып турган жигиттери үчүн ата бабанын өткөн жолун, басып өткөн окуяларды, мамлекеттин өткөндөгүлөрүн билүү кыргыз жигиттери үчүн абдан керек деген мааниде айткан. Демек, жогорудагы тарыхчылардын ою боюнча тарыхсыз жашоого мүмкүн эмес. Сөзсүз биз басып өткөн ата бабаларыбыздын жолун терең жана так билишибиз керек. Эми бүгүнкү күндө тарых деп биз эмнени түшүнөбүз? Бүгүнкү күндө биринчиден тарых деп биз коомдун жана жаратылыштын өнүгүү процессин түшүнөбүз. Экинчиден биз эмнени түшүнөбүз тарыхты? Экинчиден бүгүнкү күндө адамдардын өткөн доордогу ишмердүүлүгүн, өндүрүш мамилелерин жана ар кандай окуяларды принциптүү түрдө, конкреттүү түрдө жана толук чагылдыра турган гуманитардык илимдердин комплексин айтабыз. Эми тарых эмнеден турат? Тарых дүйнөлүк тарых деп коебуз, дүйнөлүк тарых деп айтабыз, кээде жалпы тарых, общая история деп айтабыз. Бул болсо кээ бир өлкөлөрдүн, кээ бир мамлекеттердин тарыхы менен байланыштуу кароо. Мына Кыргызстандын тарыхын окуп үйрөнүүдө биз сөзсүз Кыргызстандын аймагындагы байыркы этникалык процесстерди же болбосо этникалык топтордун тарыхын дагы биз эске алышыбыз керек. Ошондуктан Кыргызстандын тарыхы дүйнөлүк тарыхтын бир бөлүгү дейт. Ал эми тарых өткөн доорду окутуш үчүн, өткөн доордогу ата бабасынын басып өткөн жолун, мамлекеттердин басып өткөн жолдорун окуп үйрөнүүдө жана эволюциялык өзгөрүүлөрдү чагылдырууда тарыхтын чагылдыруу бул тарыхтын эң негизги предметтери болуп саналат.
Урматтуу студенттер, мен сиздерге дүйнөлүк тарых боюнча жана дүйнө элдеринин тарыхы боюнча төмөндөгүдөй схеманы көрсөтөм. Бул схемада конкреттүү түрдө тарых, дүйнөлүк тарых эмне экенин жана элдердин тарыхы эмне экени жакшы берилген. Эми биз тарыхты окуп үйрөнүүдө эң негизги нерсе, анын тарыхый булактарында турат. Тарыхый булактар деп биз эмнени айтабыз? Же эмнени түшүнөбүз? Бул тарыхый булактар экиге бөлүнөт. Биринчиси эмгек куралдары, адамдардын эмгек куралдары жана ошондой эле курулуштардын калдыктары, мүрзөлөр жана башка археологиялык табылгалар деп айтсак болот. Ал эми тарыхтагы дагы экинчи бир тарыхый булак деп биз жасма булактарды айтабыз. Жасма булактарга эмне? Байыртан калган летопистер, байыртан калган мыйзам актыларынын калдыктары жана ошондой эле эскерүүлөр, ар кандай оймо чиймелер, ашка бетиндеги сүрөттөр, мына ушулардын баары Кыргызстандын тарыхы үчүн тарыхый булак болуп саналат. Ошол эле мезгилде тарыхый булактардан дагы эң мындай керектүү тарыхты кошумча үйрөтүүдөгү кошумча дисциплиналар, предметтер бар. Мына аларды биз айтсак, тарыхый география, ономастика, тарыхый демография, жана геральдика, сфратистика, дипломатика, нумизматика, генеалогия, хронология деген кошумча предметтер бар. Мына ушул предметтердин негизинде биз чыныгы принципиалдуу жана объективдүү тарыхты түзө алабыз. Ошондой эле биз Кыргызстандын тарыхын кээ бир учурда дайыма айтып жүрөбүз, бүткүл дүйнөлүк тарыхтын бир бөлүгү деп. Ал эмне деген нерсе? Аны түшүнүш үчүн биз Кыргызстандын аймагындагы байыркы доордон ушул күнгө чейин жашап келген этникалык топторду жана ошондой эле этникалык кээ бир мамлекеттердин өзгөчөлүктөрүн кошуп айтып, биз Кыргызстандын тарыхын дүйнөлүк тарыхтын бир бөлүгү деп эсептейбиз. Демек, биз Кыргызстандын тарыхын окуп үйрөнүүдө өзүнчө бир этаптарга, орусча айтканда на русском языке периодизация деп коет. Мына ошондой этаптарга бөлөбүз. Демек, бул Кыргызстандын тарыхынын биринчи башты этабы байыркы дүйнөдөгү, алгачкы коомдогу түзүлүш жана түзүлүш болуп эсептелет. Андан кийинки түзүлүш доор же этап деп биз ал Кыргызстандын тарыхынын эрте феодалдык учурлары, айрыкча Кыргызстандын түрк каганатынын, батыш түрк каганатынын, түргөш каганатынын учурларын, андан кийин биз 9-10 кылымдардагы кыргыздардын 12 кылымдарга чейин Караханит мамлекетинин доорундагы, андан кийин монголдордун жүрүшү 13-15, анан 16 кылымдардагы кыргыз элинин калыптануу процесстерин өзүнчө, анан кийинки доор совет доорундагы тарых деп өзүнчө этаптарга бөлүнүп айтылат. Эми биз тарыхты окуп үйрөнүүдө дагы бир эң негизги маселе бул историография вопроса дейбиз. Тарыхнаме маселеси. Демек, тарыхнаме деген тарыхтын өзүнүн өнүгүшү жөнүндөгү илим. Буга историографияга караганда, маселесине караганда Кыргызстандын тарыхын көптөгөн белгилүү, бүгүнкү күнү классиктер деп айтсак болот, Бичурин баштаган, Бартольд, академик Бартольд, Абрамзон, Радлов, окшогон кыргыз тарыхчылар Омуркул Караев, Жамгырчынов, мына ушул кишилердин баары өз учурунда Кыргызстандын тарыхына кеңири салым кошуп, өнүктүрүп келген адамдар. Демек, биз коркпой эле ушул адамдардын, академиктердин, баарысы илимдин докторлору Кыргызстандын тарыхынын ар кандай этаптарын изилдеп келишкен. Эгерде биз Бичурин Якимди ала турган болсок, бул Россиядагы чыгыштануу мектебинин негиздечиси. Мына Бичуриндин
эмгектер аркылуу биз Кытай тарыхый булактарынын баарын жакшы билебиз. Мына анын котормосундагы Кытай тарыхый булактары бүгүнкү күндө дагы Кыргызстанда кайрадан басып чыгып, кайрадан окуучуларга сунуш кылынган. Эми тарыхнамадан кийин дагы бир айта турган нерсебиз, булак айтып атабыз, Кыргызстандын тарыхын өнүктүрүүдөгү эң негизги булактардын бири Кыргызстандын аймагындагы табылган археологиялык табылгалар. Археологиялык табылгалар дегенде биз петроглифтерден башташыбыз керек. Демек, Кыргызстандагы археологиялык жана тарыхый памятниктердин саны 5000ден ашык. 5000ден ашык. Мына ошолордун менки Кыргызстандын алгачкы учурларындагы, алгачкы доор мезгилиндеги же болбосо таш доорундагы, коло доорундагы маалыматтарды бизге жеткирип келген, же болбосо бизге белгилүү археологиялык жанагы петроглифтер атасак болот. Алардын бири мына Ак Чуңкур үңкүрүндөгү. Ак Чуңкур деген билесиз, биздин Борбордук теңир тоодогу, Тянь-Шандагы Сары Жаз суусунун боюндагы деңиз деңгээлинен 4500 метр бийиктиктеги үңкүр. Мына ошол үңкүрдөн биз алгачкы жолу таш доорундагы жасууларды, таш доорундагы адамдардын эмгек куралдарын учуратабыз. Ошол Ак Чуңкур үңкүрүнөн кийинки дагы бир петроглифтин бири бул Саймалуу таш. Саймалуу таш Кыргызстандын азыркы Тогуз Торо районундагы Тогуз Торо өрөөнүндөгү жерден жаңы. Мунун дагы деңиз деңгээлинен бир 4000 метрден жогору жерде жайгашканын билебиз. Бул Саймалуу таш дүйнө жүзүндөгү эң чоң жана саны боюнча эң көп кездешкен галерея болуп эсептелинет. Мына Саймалуу таштан биз таш доорунда Саймалуу таштагы петроглифтер как раз коло дооруна туура келгендиктен, ошол мезгилдеги адамдардын коло доорундагы кандай чарба жүргүзгөнүн, адамдар кандай жашаганын биз ошол маалыматтардан алсак болот. Мисалы, аженде жапайы жаныбарлардын, ошондой эле адамдардын күнгө сыйынуусу, адамдардын айга сыйынуусу, ушуга окшогон көптөгөн сүрөттөр бар. Жалпылап айтсак, Саймалуу таштагы сүрөттөрдүн саны 91900 сүрөт болуп эсептелинет. Мындай сүрөттөр дүйнө жүзүндө эч жерден табылган эмес. Бул биздин коло доорундагы тарыхыбызды үйрөнүүдөгү эң негизги материал деп же тарыхый булак деп атасак болот. Андан кийинки археологиялык табылгалар биздин Кыргызстандын Ысык көл, айрыкча Ырбачы, Чолпон ата, ошондой эле Ысык көлүнүн күнгөй, тескей тарабынан табылган көптөгөн таш куралдарын жолуктурабыз. Андан кийинки таш куралдары биздин Таласта, Талас өрөөнүндө, Кетмен төбө өрөөнүндө жана Ошто Алайда табылган. Мына ушунун баары Кыргызстандын тарыхын окуп үйрөнүүдөгү тарыхый булактар болуп саналат. Мындан сырткары биз Кыргызстандын тарыхын окуп үйрөнүүдө архитектуралык памятниктерди эске алышыбыз керек. Архитектуралык памятниктер да Кыргызстан аймагында ар кыл доордо жазылган. Мисалы, алардын атын атай турган болсок, Бурана, Башня Бурана, Манас күмбөсү, Ташрабат, Оштогу Шах Фазил, ушуга өңдүү орто кылымдагы жана байыркы мезгилдерден бери келе жаткан тарыхый эстеликтерди айтсак болот. Демек, Кыргызстандын тарыхын үйрөнүүдө биз байыркы доордон тартып, ушул күнгө чейинки тарыхый памятниктерди терең анализдеп жана ошону тарыхый булак катары пайдаланышыбыз керек.